Саламатсыздарбы, урматтуу Супер ТВ каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Бүгүнкү биздин каарманыбыз октябрь окуяларында башаламандыкта жаракат алгандардын бири жаныбызда турган Нурлан уулу Уларбек. Негизи эле андан кийин бир жыл ичинде ушул окуяда жаракат алгандардын жашоосу кандай өзгөрдү? Ошол жөнүндө кененирээк айтып бергенге аракет кылабыз. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, анан ошол окуяга кандайча келип калгансыз, ошону айтсаңыз. Өзүм атым Уларбек, 92-жылы болобуз. Баягы туулган жерим Кемин району. Ушу баягы ошоктон Кеминден төрөлүп өскөн жерим Бишкек, негизи эле ушу кичинекей чагыман бери эле. Ушу Бишкекте чоңоюп эле, Бишкекте өсүп эле, андан кийин баягы ошоктон окуп эле иштеп, окуу жай менен тилекке каршы мен кичине эле иштеп чыгып кеткенмин. Темир жолду бүткөнбүз да. Анан негизи ошол октябрдагы окуяны эске салсаңыз, кантип келип калдыңыз, эмне болуп кетти? Ал октябрь боюнча чынына келгенде эми баягы көйгөйлөрүбүздү антип калалы деген боюнча эле келгенбиз. Чынына келгенде көйгөйлөр көп болчу. Анан баягы бир четинен мирный митинг дегенине да карап келгем да мен. Мирный митингби болду деп, ушу өмүрүмдө биринчи болуп чыккан ушу митингечи, мирный дегенине. Ошо келгенбиз, ошентип баягы келсек эле как раз бул желектин жанына келип, ушу 9дардан өтүп кечке маал келгенбиз баягы. 10дор менен. Ушу момун алдында эле желек жакта. Ушу жакка келип эле 9тан өтүп эле келгенбиз. 10го жакын уже элдер басып эле ушу ак үйдүн алдына барып калышты. Эми барып калганда ал кезде действительно мында ойлонуп келгенде көйгөйлөр аябай көп болчу. Элдин да көйгөйү көп болчу. Пандемия не деген нерселердин баары болгондо, чынына келгендечи. Ошонун баары баягы элдердин пикири биригип ошол кезде чогулуп, негедир ушу ак үйдү көздөй басып эле баягы кетсин болуп калышты. Мындай карасам элдин баары эле катарында мен деле жүрдүм да, эл деген эл экен да. Эл менен эл болуп эле баягы шаң шөкөт болуп эле баягы кошо алып кеттик да. Ошо. Ал кезден да баягы белгилей кетсем, баягы эң башкы этапта чыккан себеби баягы 4-октябрда туура эмес шайлоо болду го. Биякта чоң эле баймараптардын кызыкчылыгы менен болуп кетти чынына келгенде. Эл ошого нааразы болуп, баягы туура эмес шайлоо өттү деген маалымат менен баягы жоктукка чыксын деп чыгышкан да. Сиз ошондо окту кайсыл жерден жедиңиз? Эң биринчиден ак үйдүн алдына барганда баягы бөйрөк жакка тийген да, курсакачы. Мен баягы бирөө таш туура эмес ыргытып алды же бирденке тийди деп тамашалап, ташты бияка эмес, тияка ыргытпайсыңар дегендей деп коем. Аны дос балам алып эле, булар атып атат, резиновый менен атып болуп калды деп окту карасак, момундай размерде ок болчу да. Бияка курткадан өтпөй калган ал тилекке каршы. Андан мына момундайдан качты. Качып келе баягы элдер да көнгөн жокту, коркот дейм, деп үйгө барыш керек, анчыш керек, мынчыш керек деген сезимдер менен качтык биринчисинде. Анан качып эле ушинтип эле баягы солдаттар курчап эле андай-мындай болуп башташты. Бир маалда эле баягы билбейм эмне болуп башында тилекке каршы мен баягы артында эле жүргөм. Андан кийин алдыңкылар өтө эле мындай күчөп кетишти да, алдыга чыгып элечи. Анан бир маалда мен эмне болуп кетти деп барсам, уже алдыңкылар канжалап эметип калышыптыр. Мен да баягы канды көргөндөн башкача болуп түштүм да. Эмнеге атасыңар деп баягы ынтымакка чакырып эле жүрдүк чынында келгенде. Токтоткула атпагыла, эмнеге атасыңар? Атпай эле, болбойт да, өзүңдүн элиңди атып атасың. Арасында өзүңдүн эле эмелериң бар мына. Деп эле жүрүп эле болуштуруп эле баягы урушуп аткандарды эметип бөлүштүрүп антип эле жүргөнбүз башында. Жакшы элечи. Филармония жакка туш болгонбуз. Филармония жактан эле ошо баягы балдардын баары катуу болуп калыптыр ошол кезде да, аяктан да жаракаттар алып. Мен негедир ошол жерге келип, мындай акырын, мындай караңгы жер менен баягы филармония банк бар го жада. Ошол банктын алдында тургам да. Ошол жерден туруп, бир балекеттен болуп баягы жерге кичине отура калып, ошондо баягы солдаттар менен эл уже беттешип калган. Ошо филармония тарапта, беттешип калган кезде эле баягы кичине бирөө туура эмес нерсе кылып ийгенби, ошол жерден эле анан баягы кыйкырыктар катуу башталды да. Деп эле мен да баягы элдер башкача кыйкырып тура калсам, уже аткылап баштаптыр да. Жыгылып калгандар болуп, мыйт турган жерден эле ошондо момундай келип эле көзгө тийгенде башым жумайын деп кетти да. Жок, улаган жокмун. Мынтип эле туруп калдым. Анан кайра мынтип мындай эс жүчүрүмдү жоготтум да башында. Түшүнбөй да калдым. Ооруганын сездим да.
бир миг жок болуп кеттим. Мен деле жерге жатыш керек болду, жерге жатып эле эң биринчиден эле баягы эле о кудай аман болсо экен. Көзүмдү билип атам, бирок кабыл албай атам да. Аман болсо экен, ушу көз жагым аман болсо экен, чийип эле өтсө экен деген тиленип эле жатып эле бир маалда эле сознанием монтип кетип бараткандан үйдөгүлөр урушат. Үйгө барышым керек мен, кой деп эптеп өзүмдү собрался, короче, турдум. Көзүмдү кармап алып ушу жарык жакка чыкканда жаш балдар келип мени кармап калышты. Мен көзүмдү ачпай эле баягы көзүмдү кармап туруп алып турдум. Колуңду алсаң брат дегенден колумду алгам деле уже баягы ромашка болуп калыптыр да. Байкуштар баягы сөгүнүп сагынып эле, ай блин, болбойт да, карабайсыңар, эмнеге атат, эмнеге мынтет деп алар да жинденип калышкан. Мен ошол жактан эле 4-көр больница ошо түнкү саат 2 менен кеттим окшойт. Жо 1 менен кеттим, 2 жеттим больницага. Ооба. Деле кабинетке алып киргизип эле баягы ошол жерден жана бир капельницасы бар экен, суусуч. Ошону капать этип койсо баягы оору сезим жок болуп эле сонун болуп калган эжекелерге да эркелеп баягы эметип калдым да мен да. Шайым кетип калды. Эжеке сууңуз сонун экен, дагы да сеип коюп туруңузчу, оорубай калат экенсиң, мени ушундай суу жакшы суу деп. Ошол кезде икир-чыкырдын баарын тазалап, окту алып коюштур көзүмөн. Мага айтпай. Көзүм ичинде калып калыптыр. Анан ошол кезде эле азыр сени палатага алып барып жаткызабыз. Укол саябыз, ошо менен уктайсың, жакшы уктап, эртең менен эс алып тур, эртең менен баарын түшүндүрүп беребиз дегенден, макул деп. Келип укол сайгандан кийин эле баягы чувством келди, баягы өзүм келдим. Бир көзүңүз көрбөйт. Бир көзүм көрбөйт лекаршы. Анан ошентип эле жатып уктап калыптырмын. Анан эртеси туруп кайра ошо медсестралар чакырышты мени. Жүрөм деп, дагы көзүмдү карап коелу дейт. Анан барып эле дагы жана жууп тазалап мынтип эле, анан колума мындай бинт ороп бирдеңке беришти, бинт беришти. Мен алып эле ачып карасам, же ушундай октур менен атып же, мына ушундай октур, точно же ушундай тиңде десем, ушул сенин көзүңөн чыкты деп калды. Деп эле ушу диалог бүттү ошо менен. Эжелер тыңшап туруп калдым, дагы эмне дейт депчи. Ок менин көзүмөн чыгып атса деп. Эже ошондо менин көзүм эмне болду? Ушуну көрбөй калдымбы, же кандай болуп калды десем, ооба тилекке каршы көзүң агып түшүп калыптыр дейт. Сен уже ал көзүң көрбөйт дейт. Мен кайрап отуруп, мынтип кайгырып кетип, эжелерди карасам, эжелер да кайга түшүп калыптыр мен ошо анга күлүп айттым. Зато экинчи көзүм бар экен, Кудай сактаптыр да эжекелер эмеси болсо да аман болсо экен деп. Эми тилекке каршы бул көзүңдү аман алып калыш үчүн бул көзүңдү кезиш керек деп калышты. Бияка доо кетет. Үйдөгүлөрүң айт деп калды. Анан ушинтип эптеп үйдөгүлөргө эним аркылуу түшүндүрүп, анан кийин үйдөгүлөр мен ушу уктап жаткан кезде эле мага бакырып ыйлап кирип келип калды больницага. Укту, демек. Укту уже түшүнүп келишти да. Тура калып эле чуркап барып эле, мам болду десем, кана көзүң барбы? Көзүң эмне болду? Деп эле бакырып ыйлап эметкенде мен көзүм салып бергиле, болбосо көзү кандай жакшы элеби деген. Мама, мен көзүм бар, жакшы эле көрөт, просто баягы кичине катуу чочуп калыптыр. Ошону азыр эме кылып операция кылыш керек экен, мындай экен, сиз менен сүйлөшөм деп атып. Ошол кезде эле баягы мени түшкөн маал эле алдап туруп эле операционный эмени кийгизип туруп эле мага баягы бир четинен кызык, бир четинен күлкү, бирок бир четинен ыйлоо, бүт нерсе баягы аралашып калды башымдачы. Өзүм вообще түшүнбөй калдым, эмне кыларымды билбей калдым. Байке менин көзүм кыймылдап атат. Көрө тургандай эле окшойт, байке мен сезим бар, ушу көрөт эле болуш керек, баягы жардам берип калыңыздарчы деген боюнча ошо мен өчүп калыптырмын. Ошо арадан 2 саат операция болуптур. Ордуна искусственный же хрустальный салышты. Ал биринчи этап ошо больницадан болду да, биринчи больница түшкөндөн кийин анан аяктан Красный Кресттен эме жазып атабыз, протез жазып атабыз, андай мындай деп атып, орто ченинен ушу Мехмет Чакмакка сүйлөшүп андай мындай десе, ал Мехмет Чакмак байке аябай жакшы байке экен, мындайча айтканда мен аябай үлгү бердим да, андай баа бердим. Эмнеге дегенде ал ошо бүт балдардын баарын жалпы алып туруп, өз чөнтөгүнөн өз аракети менен бүт баарын операцияны кылып берди. Кандай жаракат алса? Кандай жаракат алса да эчтекесине карабай туруп, бул жигиттерге мен чисто жардам болсун, эмем болсун деп ушу баягы бүт өз чөнтөгүнөн десем дагы баягы жаңылдым. Өзү каржылап берди, полный. Мен ыраазымын ал байкеге, чоң рахмат. Ушундай оор ситуациядан баягы көз жокко калтырбай баягы ордун толуктап берди десем болот да баягы. Ошондо сиздин өзүңүздүн көзүңүздү алып салып ордуна
Мен өзүмдүн көзүм эмес, акасы менин көзүмдү башында айтып турушу ок киргенде эметип калыптыр, ичи чайналып калыптыр, жанчылып дейт. Уже восстановление типа болбойт дегендей кылыпчы. Тилекке каршы баягы ошол аркылуу бул көзгө доо кетпесин деген системаны буушуп кесип салышыптыр. Анан тилекке каршы алып кескенден кийин ушу Мехмет Чакмакка барганда бул көзүмдүн ичине бул сан тараптан жыр алып отургузабыз деген да, көздү толуктап. Ошентип жүрүп мен да аны да ойлонуп мен биягыман кезде көзүмдүн айрылган абыс келген себеп деп аябай кайгырып жүрүп ошол кезде операционный күн келди. Күн келип эле баягы кирип эле баягы уже билесиң да, уктайсың азыр наркоз саят андай мындай деле согласияң менен кирип эле баягы Куран окуган боюнча кетесиң. Уктап турсам уже тоже 1 сааттан ашык 2 сааттай кылыптыр операцияны. Акасы мен бутум ушу наркоз действие берип аткан маалда мен сурай берип турмун үйдөгүлөрдөнчү. Мама эмне бутумду кезиштүү, мама бутумду кезиштүү деп. Ошо Мехмет байке мен ошону кайгырып жүргөнүмдү билип, кеспестен имплант салып бериптир. Жана жидкий эме бар го, тоголук шариктер, имплантировать этип, көп нерсени жасайттыр го ошо мен. Ошону баягы заказ кылып Турциядан баягы ошо именно ушундай жигит бар экен деп баягы мага силикон орнотуп бериптир да ичине. Ал силиконду эми кандай десем айтып берейинби? Ичинде чел кабыкты моюнуп сыйрып, койдун терисин сыйрагандай. Ошо силиконго мындай каптапты сыртынчы. Ал менин чел кабыгым еще өсүп, полный жапты да, покрытие болду. Ошентип мен көзүм ичи баягы полноценный болуп калды. Анан бул сыртынан протез кийишкен да. Азыр ошо сол көзүңүздө протез. Протез, имплант. Муну чечком кечкисинде экөөсүн деп. Негизи жашооңуз кандай өзгөрдү? Мисалы, айтып атпайсызбы, ошол күнү ойлондум, эми жашоом эмне болот дедим, үйдөгүлөргө кантип айтам дедим, эмне жумуш кылам дедим деп. Жашооңуз кандай жака өзгөрдү? Жашоомдун чынына келгенде көп эле нерсеси өзгөрдү. Баягы больницадан жатып айтып атпаймынбы, мен ушу өзүм көйгөйүм менен чөгүп кеткем депчи. Операцияга каяктан эме кылам, эмне кылам. Буга чейин эмне жумушта иштедиңиз? Буга чейин майда чүйдө жумуштарды эле. Шея, крой, бүтүп дегендей да, ушундай. Кеде болбой калса стройка, ушундай баягы. Каякта нормально эме болуп калса ошака жүрө берчүмүн да. Негизи эле ошол состояниядан чыкканга кимдер жардам берди? Жакындарыңыз, досторуңуз жардам берсе керек. Ошо досторума, туугандарга чоң рахмат ошол кезде баягы. Ошо эл тараптан да кичине болсо дагы жардам болуп кетти да, баягы өзүмөн кетпестен баягы ошол нерселер менен да кичине туруштук берип, колдоосу менен туруштук берип, мындай алаксып калдым десем да эметпейм да. Ошо чоң рахмат тушкандарга, досторуңузга, досторго, туугандарга. Бүгүнкү күндө эмне менен алексиз? Канча бир туугансыз? Иштеп атасызбы? Иштеганга мүмкүнчүлүк барбы? Же мындай тоскоолдуктар болуп атабы ал жакта дагы? Мындай катуу тийбесе, бир көзү жок жашоо кандай экен? Мурун андай эмес болчу да сизде? Чынын айтканда өзүм баягы 4 тууганмын. Эң улусу мен, 2 кыз, 2 балабыз. Оюм асылында мындайча айтканда кандай десем, үйдөн эң эле иштерманы, эң улус болгондой мен эле болдум да. Мен эле иштеп мындай көп жерден баягы антип мындай эметип койчумун да, баягы билгиспей. Багар көрөт. Анан баягы ушунча жаракат алып калгандан кийин тилекке каршы андай боло албай калдым. Мына жакынкы арада эле баягы ушу дагы деле кыйынчылыктар болуп, эми жашоо турмушта болот ар кандай нерселер. Үйдөн да мен отура бергеним себебим баягы көп эле мени баягы мурдакыдай эле кабыл алат да. Мен да мурдакыдай эле болгондо эле антип эле баягы даңк шкафтарды сүзгүлөгөнүмө карабай, мен да баягы элден артта калбайын деп, кой иштейин деп жумушка чыгып кеткем. Ушу баягы эле Швеяга ушу жумуш чыгып калгандан кийин барып 1 жума иштедим. Тилекке каршы андай болбой калыптыр, уже мурдакыдай эмес. Мен уже кандай десем, окружение, эл восприятие башка болуп калыптыр. Ой жүгүртмөм вообще башка болуп калган. Физически уже мурдакыдай эмес экен мен. Например, баягы мурда канча убакыт иштеп чыдасам, сутка чыдасам, азыр ал сутканын да убактысында жарымы жок. Көчөгө элементарный эле мындай гулять этип, антип базам десем, даже баягы
3-4 сааттан кийин уже баягы уже өзүм менен кетейин мындай үйгө баргым келип калат. Ал кетип калат да, үйгө баргым келип калат. Негизи ошол күнкү жаракат алгандар курман болгон Үмүтбек дагы бар, анын ичиндечи. Анан ошол нерсени актадык, азыр туура бийлик деген өзүңүздүн ой пикириңиз кандай? Туура бийлик келдиби же ошол окуяга катышуучусу жаракат алган адам катары кандай ойлойсуз? Максатыңыздарга жеттиңиздерби? Мен кандайча айтсам, мен ал нерсени баягы ушунча мен негизи баягы бийлик ушу мамлекеттериме вообще кызыкчу эмесмин да. Ушунусун деле кызыгып баштадым менчи. Эмнеге дегенде андан мурдак сразу интернет деген нерсе бар да, көп нерсени сразу эле интернеттен карап 5 мүнөттүн ичинде информация алып аласың дегендей да. Бүт баары менен таанышып эле андай мындайдын баарын көрдүм. Убагында деле жана Бакиев учурунда деле атуум сатуумдар болгондо эле мен башым кыйып салгам. Эмнеге бул өз элин атып айланайм, бул эмне деп ошондо эле түшүнүксүз болуп эле баягы эметип салгам да, бул жок деп. Эми бул кезде да тилекке каршы ошентип келип өзүм туш болдум. Эмнегедирчи. Буга чейин мисалы митингдер деле көп болгон да, алардын бирөөсүнө да катышып көргөн эмессиз? Жок, эмнегедир катышкан эмесмин. Тынч эле жүргөн, жөнөкөй эле жүргөн жаран болчу экенсиз. Ооба, жөнөкөй эле өз оокатым кылып эле Кудайым буйруса баягы. Эң башкы этабым мен үйлөнүш керек болчу да. Эпте ушу майда чүйдөмдү мындай кичине толуктап алып, эметип алып, кичине болсо да баягы эме болуп мындай. Турмуш курайын. Эркек сапатымды кичине толуктап алып, үйлөнөйүн деген ой менен жүргөм негизинде. Мына эле болуп калган, Кудайым буйруса болупчу ушунда. Сүйлөшкөн кызыңыз бар болчу? Бар болчу. Азыр деле барбы? Сүйлөшүп атасыздар? Жок, негизи бар сүйлөшкөн кызым баягы. Ошол убакта сүйлөшкөн кызыңыз менен эле азыр деле сүйлөшөсүз? Азыр ошол кичине эме болуп атат да баягы. Өзгөрүүлөр болуп Бир бар, бир жок, өзгөрүүлөр болуп атат да. Өйдө төмөн деп ойлойсуз? Алдыга дагы ушул көзүм күнөөлүү же бир нерсе андай ойлор келбейби? Ар кандай ойлор келет экен да, баягы эми бир көз жок, например, ким эле жактырып жүрсүн, айланайын баары эле полноценный немеге тийип, мындай бактылуу болсо келет да, туурабы? Анан тут раз на тебе бир көз жок. Мынтип эле койбойбу деген ойлор келет, кантет, карайбы, карабайбы? Билбейм да, ушу көп эле ойлор базат, көп жерден базат. Алдыңкы пландарыңыз кандай анда? Эмне кылайын деп атасыз? Буюрса жакында сүйлөшкөн кызыңыз менен үйлөнөйүн деп атасызбы, кандай? Эми буюрса жакында үйлөнөйүн эле деп атам, баягы сол кезде ошол максатка мына эми жетем деген маалда бияктан бир көз менен ажырагандан кийин ал максатыман эле бир топ алыстап кеттим да, чынын айткандачы. Үйлөнгүчө иштеп каражат табыш керек ага дагы, кичине иштөө керек да. Кантип иштейм? Макул, эптеп таптым дейин. Үйлөндүм. Үйлөнгөндөн кантип мен семьямды багам? Андан кийин балалуу болом. Келинчегим менен тил табыш керек, көз менен андай мындай уруш талаш деген болот, өйдө төмөн болот. Кийин бала чакама деле мен деле баягы билгиским келбейм мындай. Жакшы жагынан көрсөтүп, же болбосо ушул баягы элдер айткандай айтмакчы, сен эми баатыр болдуң деп далга кайра чалышат да. Анткен сайын баягы мен өзүмөн кетип эле же ошого жете турган даражам жок, баатырмынбы же кимминбин азыркы учурда баягы. Өзүңүздөр билбейм да. Мактанган келет да кийин баламса, балам мен баатырмын, мен мына ушундай кезде ушу сенин келечегиң үчүн деп, эл үчүн деп, ушу жаштардын келечеги деп мен чыгып мына ошол кезде көзүмөн айрылгам деп мындай айтканга сыймыкпамчы. Жок, андай даража жок да. Дегенде айтып атпаймынбы, бул революция эмнегедир башкача революция болду да, ыйык революция болду. Берилбей калса туура эмес болуп калат го дейм. Эң эле туура эмес, көп эле жагынан тиешеси болот. Дегенде туура эмес болуп калат. Берилиш керек. Берилген соң баягы бизде Кыргызстарда мындай экен да, ушинтип жаракат алып калсаң баягы да молодец болуп бир какой-то нече убакыттан кийин эметип калат экенсиң. Эми баягы тирүү калганыңа сүйүнбөйсүң деген нерседе экен да. Андан көрүкчү өлүп эле калыш керек болчу экен. Өлүп калсаң ошондо сыйланып бактыңмак билең деген нерседей бизде бар го негизичи. Сизге ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса бул окуяга татыктуу баа берилип, сиздер дагы ушул окуядан жаракат алганыңыздардын акыбети кайтат деген ойдобуз. Биз болсо сиздер менен коштошобуз. Кайрадан экран аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.